Сиз үчүн оңой каналга жазылуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. 100% бонустар сизди күтүүдө. Сиңиз алсыл аркылуу кирип, өзүңүз сүйгөн спортчу акчалуу учурларга ээ болуңуз. 2017 жылдын 25 октябрында Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өз каалоосу менен кызматын тапшырган. Ушул эле күнү көпчүлүк коалиция анын ордуна Кыргызстан фракциясынан депутат Дастан Жумабековду көрсөткөн. Эл өкүлдөрү жабык түрдө добуш берип, натыйжада ал көпчүлүктүн колдоосуна татыган. Бүгүнкү берүүбүз Жогорку Кеңештин тарыхындагы эң жаш төрага аталган Дастан Жумабеков тууралуу болмокчу. Эң жаш төрага 1976 жылдын 2-ноябрында Талас облусунун Кара Буура районуна караштуу Саткей айылында жарыкка келген. Дастан Жумабеков Жогорку Кеңештин тарыхында эң жаш төрага болуп калды. Парламентке жасаган кадамы 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Ата журт саясий партиясынын тизмеси боюнча Жогорку Кеңештин депутаты болгон. 2014 жылдын май айында фракция лидеринин орун басары, 1 жылдан кийин лидер болуп шайланган. Ал эми 2015 жылкы парламенттик шайлоо Кыргызстан саясий партиясынын тизмеси менен депутаттык мандат алган. Дастан Жумабековдун демилгелеген мыйзамдары: көзгө жыйым терим иштерине байланыштуу окуу жылын 20-сентябрдан баштоо боюнча мыйзам долбоорун демилгелеген. Кыргызстандын мигранттары көп барган шаарларга юридикалык кеңселерди ачуу маселесин көтөргөн. Үй бүлөлүк абалды жакшыртуу максатында жаңы төрөлгөн ымыркай 1 жашка чыккыча жөлөк пул төлөө мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Алгач 30 000 сом берип, кийин аны 50 000 сомго чейин көтөрүү сунушталган. Бирок аталган мыйзам долбоору колдоо тапкан эмес. Айыл банктын ВЕФА борборуна көчүрүлүшүнө каршы пикирин билдирип, каражатты үнөмдөөгө чакырык таштаган. Анткени банк жайгашкан кеңсе үчүн жылына 8,5 миллион ижара акы төлөп келсе, жаңы жерге көчкөндөн кийин 21 миллион 212 400 сом төлөмөк. Натыйжада банк көчүрүлбөй, мурдагы кеңсесинде калып, ижара келишимин дагы 3 жылга узарткан. Чупакабра тууралуу алгач сөз баштаган 2014 жылы 12 июнда Кочкор районундагы белгисиз жандык боюнча Жогорку Кеңештин жыйынында маселе көтөрүп чыккан Дастан Жумабеков болгон. Ал жергиликтүү бийликтин алы жетпей калганын айтып, өкмөттө жардам берүүгө чакырган. Белгисиз жаныбар чыгып, элүүдөй койду кырыптыр. Жергиликтүү бийликтин алы жетпей калыптыр. Интернеттен карап көрсөм, бул Латын Америкасындагы чупакабра деген жаныбар экен деген ал. Канча киреше табат? Дастан Жумабеков 2016 жылдагы киреше боюнча декларациясында 1 жылда мамлекеттен 720 000 сом айлык алганы жазылган. Мүлкү боюнча 1 батирге ээлик кылат. Спорт сүйүүчүлөрүнүн катарында Жумабеков бала чактан бери спортту сүйгөн адамдардын катарын толуктайт. Саясаттан сырткары спорттун грэпплинг түрү боюнча машыгып жүрөт. 2017 жылдын апрель айында спорттун ушул түрү боюнча АКШнын Нью-Жерси штатында өткөн мелдешке катышып 3-орунду камсыздаган. Ал эми 13 майда Ысык көлдө өткөн Ранзе Silk Road эл аралык марафонунда катышып 21 чакырым аралыкка чуркаган. Бүткүл дүйнөлүк кулатуу Эр Таймаш Федерациясынын Талас облусундагы президенти, чыгыш мушташы боюнча спорт чебери. Үй бүлөсү 11 бир туугандын арасында чоңойгон. Атасы колхоздун бригадири, апасы мугалим. Эң улуу агасы белгилүү академик, профессор, Бишкектеги травматология жана ортопедия улуттук борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков. Үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Улан мага дем берет дейт бүгүнкү каарманыбыз майып жардамчысы тууралуу. Төрага Дастан Жумабеков спорттон алыс адам эмес. 2017 жылы жогоруда айтып өткөндөй нага грэмплинг боюнча дүйнө чемпионатында коло байге тагынган. Спортто ийгиликке жетиш үчүн спарринг өнөктөштөр мыкты болушу керек. Улан Бердибаев төраганын килемдеги артыкчылыгы менен кемчилигин 5 колдой билет. Жигит шал дарты менен жабыркайт, тагыраагы сүйлөөсү начар. Спикер 8 жыл мурда спорт залда машыгып жүргөндө Улан Бердибаев да келет. Ышкыбоз, тагдырга сынбаган өжөр жигит Жумабековдун көңүлүнү төпкелеп, жакын адамдарга айланышат. Кийинчерээк төрага Уланды коомдук иштери боюнча жардамчы кылып алат. Улан менен сыймыктанам. Анын жашоого болгон умтулуусу көп адамдарга үлгү. Жиу-житсуда өнөктөш боло турчу балдар деле бар. Уландын ыкмаларды мени менен чогуу үйрөнүшүн кааладым.
Кармаштагы тактика менен техниканы чогуу ойлонуштуруп, үйрөнгөн ыкмаларды сынайбыз. Кээде агай толуп кеттиңиз, ичке пресс жасайлы деп 100гө чейин кылдыртат. Кыскасы мага энергия берет, деди спикер. Улан Бердибаев бала кезинен спортко жакын, эркин күрөштө жүрүп, жиу-житсуга өткөн, ММА сүйүүчүлөрүнүн катарында. Бирок мелдештерге чанда катышат. Бир ирет жиу-житсу боюнча Алматыда күчүн сынаган. Спорттогу башкы максаты ден соолукту чыңдоо. UFC уюмун бардыгы эле билсе керек. Бала кезде өзүмө окшош арык, бою кичинекей мушкердин беттештерин көрүп спортко шыктандым. Азыр атамекендик жана дүйнөлүк спортчулардын жетишкендиктерин көз жаздымда калтырбайм, деди Бердибаев. Ошондой эле спортчу жашоодо стимул берген адамдардын бири Дастан Артисбекович экендигин баса белгиледи. Төрага Жумабековдун айтымында спарринг өнөктөшү Бердибаев 33 жашта. Колдоо көрсөткөн жакындары апасы менен карындашы. Жумасына 5 жолу машыгып, 2 күнүн гана эс алууга арнайт. Машыгуудан сырткары спорттук кийимдерди сатып, ишкерлик менен алектенет. Ал баракка төгүлтө ыр жазат. Кыскасы көз күйдүргөн жигиттердин катарында. Төрөгө айткандай, үйлөнүү гана керек. Бүгүнкү каарманыбыз Дастан Жумабеков жөнүндөгү берүүбүз Спутник KG сайтынан алган маалыматтардын негизинде даярдалды. Биздин каналга катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык. Жаштар ушу базарга барып, жана клей, анан карп деген химиялык составында химиялык элементтер кошулган. Бул эми производстводо колдонуп жүрөт. Ошондой заттарды алып, пакетке куюп алып, жытташып атпайбы? Мына бул эми роликтерден чыгып көрүнүп атат. Жаш балдар айрыкча. Эми мунун бардыгы ошо балдардын билбестик менен кылып атат, бирок алар өздөрүнүн ден соолуктарына ошондой эле жанагындай наркотикалык нерселерге тез берилип кете тургандай кылып туруп өздөрүнө жол ачып атат да. Айрыкча бул карп деген жанагындай бул базарларда сатылат экен, эми аны сатканга тыюу салганга болбойт, бирок сиздер бир пропагандалык иш жүргүзсөңүздөр. Анан жана супер клей, момент деген клейлерди алып алып, ошону жытташып атат. Сиздер тараптан, мамлекет тараптан айрыкча ушу саламат сактоо тармагында мындай иш-чаралар көрүнбөй калды. Аны ушуга бир роликтерди чыгарсаңыздар, роликтерди чыгарып көрсөтүп, эгерде жыттасаңар, мындай кылсаңар өзүңөргө зыян, ден соолугуңарга зыян деген. Анан сатуучуларга да ушундай заттарды саткандарга да бир кайрылып койсоңуздар, эгерде жашы жетпеген окуучу балдар келип алам десе, ошолорго бир запрет коюп койсоңор. Базарда ушу клей саткан, карп саткандар айтышып атып, аябай кат өтүп атат, жаш балдар келип эле сатып алып кетип атат деп базарлардан. Мына ошондой информациялар чыгып атат да. Ошо менен кумар тартышып атат да жаш балдар, айрыкча мектептин окуучулары. Ошого мен суранат элем,
бул жерде Дастан Рысбекович, абдан жакшы нерсени айттыңыз. Ролик чыгарабыз, туура бунун зыяндуулугу боюнча, элге ушу агартуу иштери боюнча жумуштарды күчөтөбүз. рахмат, ошону эске алып койсоңуз.